Саламатсыздарбы, студияда Перизат Сайтбурхан, сиздер Тандыр медианы көрүп жатасыздар. Алга чыгарылыштын кыскача мазмуну. Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров бажыдагы коррупцияны башкарып, Кытай ишкерлерин калкалап келет. Мындай билдирүүнү аны менен убагында чогуу иштешкен Сыргак Кенжебаев таратты. Токтогул районунун Котормо айылындагы чуулгандуу кварц кенине каршы чыккан 88 жаштагы Баатыр эненин кайрылуусу соц тармактарда тарады. Бишкектиктерге ШКУнун саммитине чейин шаардан чыгып кетүү сунушталды. Кубанычбек Коңгантиев мамлекетке 15 миллион долларлык мүлкүн өткөрүп берди. Блогерлер 2031 жылга чейин салыктан бошотулду. Өкмөт азык-түлүк баасы социалдык көйгөйгө айланып жаткандыгын моюндады. Никол Пашинян ысык көлдө велосипед тээп видео жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыңкы мүнөттөрдө кененирээк тааныштырабыз. Комментарийге пикириңиз менен бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыздар. Буга чейин Садыр Жапаровдун администрациясында иштегендиги айтылган мурдагы чиновник Сыргак Кенжебаев YouTube каналында видео жарыялап, анда өлкөнү Садыр Жапаровдун бир туугандары менен алардын балдары башкарып жаткандыгын айтты. Кенжебаевдин айтымында Садыр Жапаровдун бир тууган агасы Сабыр Жапаров жана анын уулу Азат Жапаров бажы, арам акчаны адалдоо, алтын сатуу, аманат жана башка маселелерди чечет. Жана алар мамлекеттик резиденцияга жакын жайгашкан офисинде кишилерди кабыл алып маселелерди чечкендиги айтылган. 50 лет Победы деген көчө бар. Ошонун 84-үйү эле особнякта Сабыр Жапаров отуруп алып, офис уюштуруп алган. Ал жерде Сабыр Жапаров жалгыз эле эмес, Жапаровдардын деги эле бир туугандары үй бүлөсү ошол жерге кирип алып, каалаган чоңду чакырып, каалаган чоңду кетирип, ошол жерден Кыргызстандын көп саясий маселелери чечилет. Андан кийин ал офисте толугу менен мен эле жалгыз билбейм бул маалыматты ошо мен логист деген таможнянын ичинде жүргөндүн баары, грузоперевозкада иштегендин баары, Дордойдун баары, Самопашевте жүргөндүн баары билет. Кыргызстанда таможняны Сабыр Жапаров, анын уулу Азат Жапаров башкарат. Бул эмне мыйзам жол береби ушундайга? Бербейт. Бирок администрация президента дагы, министерство экономики дагы, таможнянын өзү дагы, бажы дагы муну чече албайт. Бир күндө таможнянын жетекчилиги 3 жолу кээде келип кетет чогулушка ошол офиске. Кээде болсо бир жумада 3 жолу келип, ушул жерден Сабыр Жапаров, анын уулу Азат Жапаров таможняны башына кийип алып, менчик фирмадагыдай кылып эле тейлейт. Ким иштейт таможняда, кимге канча груз алып өткөнгө уруксат берилет, ким кайсыл тарифте растаможка кылат, мамлекетке канчасын төлөйт, булардын чөнтөгүнө канчасын берет, баардыгы ушул офисте чечилет. Анан булар деги эле Кыргызстандын таможнясын эки дунгандын колуна берип коюп, ошолор аркылуу иштетет. Бирөөсү Ильяс, бирөөсү болсо тиги Рахим. Ал ошондой эле Сабыр Жапаров бажыны башкарууну өз жардамчылары Саттаров Рахимжан жана дагы бир аты аталган кишиге өткөрүп бергендигин айткан. Эскерте кетсек, убагында Райымбек Матраимов же болбосо Райым миллионду пайда кылып, 20-жылы өлкөнүн парламентинин ага дээрлик толугу менен сатып алууга мүмкүнчүлүк берген бажыдагы схемалар Кыргызстандын эң коррупциялуу тармактарынын бири болуп саналат. Андагы сол чөнтөккө түшкөн акчалардын көлөмү миллиондоп эмес, миллиарддаган долларлар менен эсептелет. Мисалы, Кыргызстан менен Кытайдын бажы статистикасындагы ажырым жыл сайын өсүп, 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча 22 миллиард 225 миллион долларды түзгөн. Кытай тараптын маалыматына караганда, алар Кыргызстанга 27 миллиард доллардан ашык товар жөнөткөн, бирок кыргыз тарап болгону 5 миллиард долларга жакын импортты каттаган. Бул ажырымдын кайсы бир бөлүгүнүн себеби методологиялык себептер болуусу мүмкүн, бирок негизги чыныгы себеп бул Кытайдан кымбат баалуу товар, мисалы электроника же кийим-кече чыкканда өз баасы менен катталат. Кыргызстанда киргенде болсо бажы алымдарын аз төлөө үчүн анын баасы же салмагы бир нече эсе төмөндөтүлүп, арзан курулуш материалы же кездеме катары документтештирилет. Товарлардын көбү расмий эмес карго компаниялар аркылуу ташылат. Алар товарды бир эле унаага ар кайсы ишкердикин аралаштырып жүктөп, бажыдан бирдиктүү арзан жүк катары өткөрүп алышат. Бул схеманы Райымбек Матраимов кызматтан кетип, кустуризациядан өткөндөн кийин бул схема иштеп келгендиги айтылган менен, аны кимдер башкарып, канча акча топтоп жаткан
жаткандыгы белгисиз бойдон калган. Былтыр эле УКМКнын төрагасы болуп турган Камчыбек Ташиев Матраимовдордун схемасын кылмыштуу деп атап, ал Матиз айдап жүрүүсү керек деген пикирин айткан. Мындан ары мамлекетте Көлбаев деген мафия болбойт. Мындан ары мамлекетте Раим Матраимов деген мафия болбойт. Раим Матраимов мындан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир Матиз машинени минип алып жүрүш керек. Мындан ары Раим Матраимовдун кланы, анын байлыгы, анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тоскоол жаратып, же ички биздин саясий иштерибизге тоскоол кыла албаш керек. Бирок биз дал ошол 2020 жылга чейин Кыргызстан менен Кытайдын бажы статистикасындагы ажырымдарды карап көрсөк, ал азыркы көрсөткүчтөрдөн 5 эсе аз болгон. Мисалы 2018 жылы Кытай тарап Кыргызстанга 5,6 миллиард долларлык товар жөнөткөндүгүн билдирсе, Кыргызстандын бажысы болгону 1 миллиард 900 миллион долларлык импортту каттаган. Ортодогу ажырым 3,7 миллиард долларды түзгөн. 2019 жылы болсо ажырым кескин өсүп, рекорддук 7 миллиард 600 миллион долларга жеткен. Кытайдын маалыматы боюнча экспорт 13,3 миллиард доллар, ал эми Кыргызстандын маалыматында импорт болгону 5,7 миллиард доллар деп көрсөтүлгөн. Демек, убагында толугу менен Кыргыз парламентин сатып алууга мүмкүнчүлүк берген Матраимовдор 5 эсе аз акча менен ошончолук күчкө ээ болсо, азыркы Жапаровдордун, анын ичинде Сабыр Жапаровдун үй бүлөсү канчалык акча алып жаткандыгын так айта албасак да, элестетип көрсөк болот. Дагы бир эске сала турган жагдай, бул Сабыр Жапаровдун үй бүлөсүнө атат алып жаткан жалгыз учур эмес. Мисалы, анын жубайы Садыр Жапаровдун жеңеси Бурул Кыштообаева кустуризациядан кийин Сан-Сити спорттук комплексинин аймагына жана Елизавета курулуш компаниясынын Слон интернет дүкөндөр тармагына орток кожоюн болуп катталган. Соц тармактарда Токтогул районундагы Котормо айылынын 88 жаштагы тургуну Баатыр эне жана билим берүүнүн мыкты сынаандарын эсик кварц кенин иштетүү пландарына каршы чыккан видеосу тароодон. Акылбек Жапаровдун эшигин алдым жактым. Сабыр Жапаровдун эшигин алдым жактым. Бирөөдөн бир сом сураган жокмун. Бир сом. Мына өзүмдүн пенсиям менен бирөөдү укпай койду. Эмнече биздин кеңешти жогоркулар укпайт. Анан кен чаагасы, алтын чаагасы жанталашып жүрөсүң. Биз эки жерден көчүп чыктык. Мына эки жерден көчмөдү калыппыз. Бизде кыйынсыңарбы? Ошол мишкедеги жерибизди бошотуп бергиле, анан алдык. Атаңардын сөз кыласың. Буалап болбогула. Биз өлгөнчө күрөшөбүз анан. Өлгөнчө 1 метр жер бербейбиз. Алтын эмес менен жалдырап. Силер алтындарды жырагыла. Биз суу жагардык, суу жок. Өчүрөткө турабыз токмоктошуп. Бирди бул жыганга коебуз, бирди бул жыганга коебуз. Эмне жылганга атасыңар бизди? Мына мен 88ге чыктым. Баатыр энемин, эле катын атыр иштегимин. Кара кыйын болсо аркасы көргүлө жер болсо, алтындар кылат. Бизге эч нерсе. Аксиди бошотуп бергиле, ошо эки айыл барып ошо көзүбүз сорду сотабыз. Мына ошондо беребиз. Жерде акыңар да жок. Жер индерден эски кишилерден калган жер. Биздин жер. Мынаны кордуп алып, мынаны балыгалдар тапшырып кеткен. Өткөн кишилер. Далай кишилер өткөн. Сонун Аширали деген өткөн. Азиз Өйкүн деген өткөн. Кыйын болсо аркасы бар. Казыр эле көрдүм. Бир киши кыйшай багыла, балдар. Жергиликтүү тургундардын айтымында айылдын калкы Токтогул кесин куруу учурунда азыркы жерге жайгашкан. Бирок ондогон жылдар бою иштетилгендиге карабастан калкты таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу маселеси чечиле элек. Эми тургундардын айтымында бир компания айылдын жайыт жерлеринде кварц казууну баштоону көздөп жатат. Бул жергиликтүү калктын нараазычылыгын жаратты. Алар айлана чөйрөгө жана суу ресурстарына терс кесепеттерден кооптонушат. Өз сөзүндө улгайган активист 1 метр жер үчүн өлөбүз, силерге алтын керек болсо бизге суусуз калдык деп билдирген. Ал ата бабалары бул жерди кыргыз элине кен казуу үчүн эмес, сактоо үчүн калтырышкандыгын билдирди.
Котормонун тургундары жаңы кен казуу долбоорлору ишке ашырыла электе ичүүчү суу менен камсыздоонун көптөн бери келип жаткан маселелердин чечилиши керек деп эсептешет. Активист аял ошондой эле президентке да бийлик өкүлдөрүнө да кайрылгандыгын, ал кайрылуулардан майнап чыкпай келгендигин билдирген. Бул кварц кенинин өз тарыхында дайыма коррупциялык талаш-тартыштар менен коштолуп келген 2022 жылы кен жайгашкан айылдык округдун башчысы кен ээси менен биргелешкен ишкана түзүп, кварц казып сатууну сунуштаган. Көп өтпөй ишкер баш тарткан. Анын ордуна жетекчи белгисиз адамдарды өзүн токтогулдун көзөмөлчүсү деп аталган Чыңгыз Жумагуловдун уюшкан кылмыштуу тобунун өкүлүн алып келген. Андан кийин ишкер коркутуулар жана физикалык күч колдонуу менен бизнестеги үлүшүн 50% берүүгө аргасыз болгон. Бул үлүш айылдык округдун башчысынын уулуна катталган. Кийинчерээк кенде кварц мыйзамсыз казылып сатылган. Ошол убактагы мэр жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө киреше алышкан. Кен казуу иштери экологиялык жана техникалык талаптарды одоно бузуу менен жүргүзүлүп, мамлекетке 74 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Андан кийин Токтогул шаарынын мэри жана анын уулу кармалып, Жалал Абад облусундагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына кармалышкан. Бирок андан кийин бул кен кимге өткөндүгү жөнүндө маалымат белгисиз. Коноктор келгенде сыртка чыгып ойноп кел деген риторика эми президенттин администрациясынан Бишкек шаарынын мэриясына да өтүп, эми шаардык бийлик Шанхай кызматташтык уюмунун иш-чарасы өтө турган күндөргө ар түрдүү турларды сунуштап, шаардан чыгып турууну сунуштады. Бирок президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзовдон айырмаланып, 1-2 күнгө эмес, 25 сентябрдан 10 сентябрга чейин кетип турууну сунушташкан. 2026 жылдын 25 августунан 13 сентябрына чейин тургундар жана коноктор туристтик компаниянын атайын сунушунан пайдаланып популярдуу туристтик жайларга 10% арзандатуу ала алышат. Акциянын алкагында төмөнкү турлар бар: Сары Челек, Соң көл, Ел суу, ат минүү туру, Алматы 1 күн, Алматы 2 күн. Узак дем алыш күндөрү үй бүлөңүз, досторуңуз же кесиптештериңиз менен убакыт өткөрүү, Кыргызстандын кооз бурчтарын ачуу жана кыска мөөнөттүү саякатка чыгуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Бишкек мэриясы узак дем алыш күндөрү шаар тургундарын жана Борбор калаанын конокторун ар кандай эс алуу мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырууну улантат. Ошондо ар бир адам өзүнүн кызыкчылыктарына ылайыктуу эс алууну таба алат. Мэрия аны менен гана токтолбостон жеке туристтик компаниянын да сунушташкан. Шаардык бийликтин айтымында туроператорлор Кыргызстан жана коңшу өлкөлөргө бир нече күндүк экскурсиялык турларга 15% арзандатууларды берет. Бишкек мэриясы тургундарга ШКУнун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы учурунда жалпысынан 25 августтан 10 сентябрга чейин коноктор келгенде шаардыктардын шаарда болбоого чакырган. Эскерте кетсек, президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов мурда Борбор калаанын тургундарын саммит учурунда Бишкектен чыгып кетүү боюнча ушундай эле чакырык менен кайрылган. 1 сентябрда Бишкекте эмгек акыны сактоо менен дем алыш болот. Бишкек арена жалпы элдин катышуусунда чоң салтанат менен сентябрдын аягында расмий ачылат. Урматтуу достор, министрлер кабинетинин токтому менен үстүбүздөгү жылдын 1 сентябры Бишкек шаарындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн дем алыш күнү деп белгиленди. Бирок 31 августта бул стадиондо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы гана өтөт. Оюнга катышкан командалар парады өлкө башчыларынын катышуусунда өтүп, чакан концерттик программа тартууланат. Кыргыз бийлигинин мындай билдирүүлөрү албетте коомчулукта ар кандай реакция жаратып, муну өз элинин уялуу деп атагандар да жок эмес. Ага дагы бир себеп катары алгач Манас аэропортунан келаткан жолду чаңдан жана каттуу үндөрдөн коргоо үчүн деген шылтоо менен, дуал менен торгону да нараазычылыктарды жараткан. Бул билдирүүлөрдүн артында турган дагы бир маанилүү нерсе бул Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык күнү болгон 31 августту өлкөнүн 35 туулган күнүн жылдагыдай жалпы калкка тиешелүү майрамдык иш-чаралар менен эмес, Кытай лидери Си Цзиньпиндин мамлекеттик иш сапары менен гана чектелип, ал эми жалпы калкка 12 сентябрда белгилөө сунушталгандыгы да суроолорду жаратууда. Мындай маанилүү 35 жылдык дата эмне үчүн артка жылдырылып, ансыз да өлкөдөгү таасири күчөгөндүгү айтылган Кытай лидерин тосуп алуу менен алмаштырылгандыгы суроо жаратпай койбойт. Кечээ 500 000 сом айып пул менен эркиндикке чыккандыгы айтылган мурдагы депутат Кубанычбек Коңгантиев айып пул менен гана чектелбестен мамлекеттин эсебине 15 миллион доллардан турган мүлктөрүн да өткөрүп бергендигин УКМК билдирди.
Тергөө учурунда айыпталуучу күнөөсүн мойнуна алып, күнөөнү таануу боюнча келишим түзгөн. Тергөөгө көмөк көрсөтүү жана өз ыктыяры менен Royal Construction компаниясынын курулуп жаткан объектилериндеги жалпы базар баасы 15 миллион АКШ долларын түзгөн. Улуттук банктын курсу боюнча 1 миллиард 311 миллион 750 миң сом, 6500 чарчы метр турак жай жана коммерциялык жайларды мамлекеттин менчигине өткөрүп берген. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун 2026 жылдын 15 июлундагы өкүмү менен Конгантиев Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин 2 бөлүгүндө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу каралган кылмышты жасаган деп күнөөлүү деп табылып, мамлекеттин кирешесине 500 миң сом өлчөмүндө айып пул салуу түрүндөгү жаза дайындалган. Мурдагы депутат Бишкектеги жер тилкелерин берүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген күнөө менен соттолгон. Атайын кызмат Кубанычбек Конгантиев Бишкек мэриясынын алдындагы жер тилкелерине укук берүү боюнча комиссиясынын мүчөсү болуп турган учурда кызматтык ыйгарым укуктарын жеке кызыкчылыгы жана ага байланыштуу адамдардын кызыкчылыгы үчүн пайдаланган деп билдирди. Президент Садыр Жапаров блогерлерди 2031 жылга чейин салыктан бошоткон мыйзамга кол койду. Ал салык мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзамга кол коюп, анын кодекске өзгөртүүлөр киргизилип, IT чөйрөсүндө иштегендер, жасалма интеллекти, тиркемелерди иштеп чыккандар, блогерлер, чет өлкөлүк компаниялар үчүн аралыктан иштегендер, стартаперлер, кинофильмдерди, видео жана телеберүү программаларын тартуу менен алектенгендер 5 жылга салык төлөөдөн бошотулат. Ал эми коомдук тамактануу кызматтарын көрсөткөндөр Бишкек жана Ош шаарларында 5%, калган аймактарда 3% салык төлөйт. Сауна жана мончо иштеткендерге салык 5% деп белгиленди. Эскерте кетсек, блогерлерди салыктан бошотуу чечими коомдо сын пикирге кабылып, анда ага каршы чыккан блогерлер асызда жарнама үчүн жүздөгөн миң сомдорду алып келген блогерлер жана инфлюенсерлердин болгону 40 гана салык төлөп келгендигин айтып, айлыгынын 20-30%дан ашыгын салык катары мамлекетке төлөп келген мугалим жана дарыгерлерден артыкчылыгы эмне деген суроолор пайда болгон. Буга жооп кылган мамлекеттик салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов салык кызматына киргизилген өзгөртүү келечектеги контент жаратуучуларды колдоо максатын көздөй тургандыгын айтат. Бирок эл арасында бул келе жаткан президенттик шайлоо астында президент блогерлердин лоялдуулугун сатып алууга аракет кылып жатат деп баалагандар да жок эмес. Азык-түлүк баалары ушунчалык өсүп жаткандыктан социалдык көйгөйгө айланып баратат деп билдирди премьер-министр Адылбек Касымалиев. Анын айтымында дүйнөлүк азык-түлүк бааларынын өсүшү шартында Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрү азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча биргелешкен аракеттерди күчөйтүүсү керек. Современные вызовы требуют от нас не только анализа ситуации, но и выработки эффективных совместных механизмов оперативного реагирования. Одним из таких вызовов является рост мировых цен на продовольствие. Продовольственная инфляция превращается в источник социальной напряженности. Особенно актуальным это становится в условиях сохраняющегося инфляционного давления. В этой связи считаем важным, что комиссия продолжала активно мониторить ситуацию на аграрных рынках и прогнозирование дефицита или роста цен с учетом информации от государств-членов оперативно выносила на рассмотрение органов Союза решения, позволяющие оперативно купировать риски дисбаланса. Ал бул билдирүүнү учурда Чолпон Атада өтүп жаткан Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин 47-чи отурумунда жасады. Адылбек Касымалиевдин айтымында учурдагы кыйынчылыктар биримдик өлкөлөрдүн кырдаалды талдоону гана эмес, тез жооп берүүнү кайтарууну, натыйжалуу механизмдерди иштеп чыгууну да талап кылат. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Чолпон Атага учуп барып, эртең менен Ысык көлдүн жээгинде велосипед тепкен видеосун жарыялады. Анын айтымында ал 30 чакырымды велосипед менен жүрүп, баарыбызга жүрөк жөнөтүп, жакшы күн каалаган. Алда Никол Пашинян Чолпон Атада өтүп жаткан Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышууда. Бүгүн бул иш-чарага президент да катышып, ал Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн премьер-министрлери менен жолугуп, анда биримдикке кирген өлкөлөрдүн ортосундагы соода экономикалык алакалар талкууланып, аларды жеңилдетүүгө арналган бир канча келишимдерге кол коюлган. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтбурхан. Кийин эс алуу күндөрүңүздөр жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун.